Көпчүлүгү ушу паника кылып атышат да. Все, мен иштей албайт экенмин Россияда, мен кетишим керек экен, 1-январдан кийин бүттү депчи. Жок, андай эмес. 2025-жылдан ошол таксисттер трудовой договорду кантип алып, кандай регистрациясын узарып, алар мындай мыйзамдаштыра алат да, таксисттер, курьерлер, ошол жаңы келгендерге мурун ошо 3 ай жасачу эле регистрация. Азыр кээ бирлерине бардыгында эмес, кээ бирлерине 1 айга эле жасап коюшат экен да, ошонун бир себептери. Бул өзү мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Урматтуу мекендештер, эгерде Казакстанга кирди чыкты кылам деп ниет кылып жаткан болсоңуздар, бакыт агама кайрылыңыздар. Метро Проспект Мира 39А жолдо документтерге жардам берет. Учкунбек каналынан кайрылсаңыздар, сиздерди жакшы апарып келет. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн мекендештерге эң актуалдуу болгон темалар менен Москва шаарындагы эң мыкты юрист Гүлүза Ахматсаева эжекебиз менен маек кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле юридикалык түшүнбөгөн суроолор болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Балким кийинки эфирлерде ошол сиздердин сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы Гүлүза эже? Куш келипсиз. Атайын сиздин чакырдык бүгүн студиябызга. Мекендештерге мына жаңы мыйзамдар боюнча бир кененирээк маек кылсак. Да, саламатчылык Учкунбек. Рахмат, негизи информация биздин мекендештерге аябай керек. Бүгүнкү күндө көптөгөн мекендештерибиз ушу закондорду түшүнбөстүктөн, ушул информация жетишпегендиктен депортация, выдворение жана запреттерди алып жатат. Бүгүнкү күндө сен айтып кеткен закондор боюнча эң актуальный вопрос бул 90-180 деп атат. 90-180ге бул закон негизи эле бар болчу мурунтан эле. Просто көпчүлүгү бул законду кандайча айтсам, көп эске алчу эмес. Көптөгөн мекендештер 3 ай сайын кирди чыкты кылып жүрө беришчү. Но бул закон 90-жылдан бери эле существует. Бул закон кандай? Бир жылда 180 күн гана Россияда жүрө аласыңар дегенди билдирчү. Бул 90-180 деп. Эми ушул законду эле обновленный версиясы 1-январдан баштап күчүнө кирет. Бул 90-365 деп атат. Ошондо силер бир жылда 90 күн эле Россия жергесинде жүрө аласыңар. Россия жергеси дегенде Москва отдельный эмес, Питер отдельный эмес, полный общий Москва деп, полный общий Россия деп эсептелет. Көптөгөн мекендештер ойлоп жатышат, мен Россияда болсом, то есть Москвада эле ушунча күн жүрө алат экенмин, башка жерлерге барып отдельно жүрө берет экенмин. Жок, андай эмес. Бул закон на всей территории Российской Федерации существует. Россия бул республика эмес, Россия бул федерация. Ар кайсындай федеративный округтардан составляться этилип, аны Российская Федерация деп айтылат. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, эгерде силер запрет алсаңар же болбосо кандайдыр бир жаңы закондор чыкса, бул на всей территории Российской Федерации каралат, на всей территории Российской Федерации иштейт бул закондор. Ошондуктан, эгерде сиз официальный иштебесеңер, официалдуу Россияда жүрө турган тастыкталчу документтериңер жок болсо, Россияда болгону 90 эле күн жүрө аласыңар. Ну, например, бир айга келдиңер Россияда да, өзүңөрдүн иштериңерди бүтүрүп же болбосо саякатка келдиңер, кайра чыгып кетсеңер, силердин дагы ушул бир жыл ичинде дагы 2 ай убактыңар бар да, дагы Россияга келип кеткенге, ушундай да, ушундай деп эсептесеңер болот. Или 10 күн жүрдүңөр, ошол 90 күндөн 10 күндү минусовать этип коесуңар. Эгерде сиз жөн эле эч кандай целиңер жок, цель деген бул багыт деп коет. Эгерде силер миграционный картадан көрсөңөр керек, кандай багыт менен Россияга келтасыңар деп. Ошол багыттардын негизин бирөөнү чийсеңер, ошонуңар тастыкталбаган документтериңер жок болсо, анда Россиядан немедленно кетишиңер керек. Болгону. Азыр айтып атпайбы, ошо мисалы официалдуу трудовой договор менен иштеп жүргөндөргө тиешеси жок бул мыйзамдын атат да. Официалдуу трудовой договор менен иштегендер бир жылда кирип чыкса боло берет. 2 жол десе деп ошол кандай эмес. Официальный мен айтып атпаймынбы, мына багыты жок, максаты жок Россияга келген жарандарга эч кандай тастыкталчу документтери жок болсо, булар ошо 90 эле күн жүрө алышат. Ал эми биздин мекендештер биякта окуса, иштесе, кандайдыр бир ошо максаты дал келе турган болсо, цель въездасына, багытына келген, дальше жүрө берет биякта иштеп,
как обычно эле налог төлөп, бүт документтерин тууралап алып, как обычно эле жүрө берет. Анын паникага алыштын деле кереги жок бул нерсеничи, негизи айта кетчү. Көпчүлүгү ушу паника кылып атышат да. Все, мен иштей албайт экенмин Россияда, мен кетишим керек экен, 1-январдан кийин бүттү депчи. Жок, андай эмес. Силер багытыңарды тастыктап койсоңор эле, ошо дальше иштеп жүрө бересиңер, как обычно эле. Ана мына трудовой договор көбүнчө аз көзөмөлгө алынат да. Ошо 2025-тен дагы көзөмөлгө алынат, азыр 2024-жылдагы көзөмөлгө алынат. 2025-жылдан ошол таксисттер трудовой договорду кантип алып, кандай регистрациясын узарып, алар мындай мыйзамдаштырылат да, таксисттер, курьерлер, ошо боюнча маалымат берсеңиз. Бул аябай туура суроо. Анткени мындай суроо менен көпчүлүгү кайрылышат, бирок ушу суроонун жана ошондой жообун көп маңыздуу именно золотая середина дегендей көпчүлүк билбей жатышат да. Негизи айта кетчү нерсе, урматтуу мекендештер, эгерде сиз таксопаркта Яндексте иштесеңер, силерге договор оферты берет. Договор оферты бул кандай десем, бул электронный договор. Мунун эч кандай подтверждающий МВДга уведомление берди, ушул жаран биздин такси паркыбызда или Яндекс паркта официально иштейт деген тастыкталчу документ жок. Муну менен эч ким продление кыла албайт. Бул менен жүргөн таксисттердин бүт баары тең нелегальный положенияда да азыркы бүгүнкү күндө. Ошондуктан силер ар бир таксисттер өзүнүн таксопарктарына привязка болгон таксисттер. Ошо таксопаркты управлять эткен индивидуальный предприниматель, силер өзүңөрдүн мындайча айтканда шефиңерге кайрыласыңар. Кайрылуу жасап, силерди ошол ИПга эле договор услуг деп жазат, түзүлөт, договор услуг деп, какой-то определенный времяга. Договор услуг менен трудовой договордун разницасы болуш керек. Трудовые отношения кылбайм, эми водительдер часто меняется же. Ошо көп учурда ошо водительдер башка жумушка кетип калат, же болбосо алар постоянно эле водитель болуп иштеп жүрө беришпейт да. Ошон үчүн мындайча айтканда часто меняющий профессия болгон үчүн договор услуг түзүп койсоңор болот ошо водительдер менен. Договор услугдун негизинде ошону МВДга силердин ИПңар аркылуу уведомление кетсе, ошол уведомлениянын негизинде биздин мекендештер легальный положенияга өтөт. То есть легальдаштырылат да биякта. Ошондо узартылат. Ошонун негизинде да узартып, дальше бул жакта ошо договор услуг таксопарктын жана ошондой эле уведомление именно гражданско-правового отношения с таксопарком ошону менен жүрсө болот. Ал кадимкидей через ИПнын өзүнүн порталында госуслуги аркылуу подаваться этилет МВДнын сайтына. Жан келгендерге мурун ушу 3 ай жасачу эле регистрация. Азыр кээ бирлерине бардыгында эмес, кээ бирлерине 1 айга эле жасап коюшат экен да, ошонун бир себептери. Бул өзү мыйзамдуу же мыйзамсызбы? Негизи 1 айга жазалган бул мыйзамсыз. Андай жаңы закон эч кандай применяться этилген эмес, андай закон жок азыркы күндө. Это чисто внутренний закон МВД, внутренний указ, мындайча айтканда. МВД ошол жарандын документтерин көрөт дагы, мурун кандай положенияда жүргөн ошолорун тастыктап туруп, анан 1 ай убакыт берип коюп атат да. Сен ушул документтерди точно жазап кел 1 ай убакытта ичинде. Эгерде жазабасаң, анда сен дальше уже кетесиң деген мааниде. Анткени көптөгөн мекендештер көптөн бери биякта кээ бир мекендештерибиз бар экен, 20 жылдан бери бир дагы трудовой договору жок, бир дагы регистрация кылбаганда мекендештерибиз бар экен. Ошолордун негизинде ошо базады караганда полностью чыгып калат. Центральная база данных у иностранных граждан деген ЦБДУИК деген база бар буларда. Ошо ЦБДУИКтин базадан эле көрүп коюп атышат. Көпчүлүк мекендештер да айтып атат 1 айга кылды деп. Значит, ошол мекендештибиз мурунку убакта эч кандай документи жок, тастыкталган эч кандай подтверждающий нерселери жок, жүрүп койгон да. Ошонун негизинде булар эми утверждение МВДнын эмеси да өзүнө. Ошо Сахарова жоктуп трудовой договор жок, ошону алып келсең, анан 3 айга кылабыз деп. Конечно, ал значит, ошо мекендештерибиз мурунтан бир да документи жок, жүрүп койгон да, көптөн бери. Өткөн да эмес. Сахарова боюнча бул негизи эле айтып эле келатабыз го көптөн бери. Сахарованы өткүлө урматтуу мекендештерде. Бирок эмнегедир ушул суроону часто беришет. Урматтуу мекендештер, эми биз биякта жаш балдар эмеспиз да, баарыбыз тең чоң эле ушу килтиген семья баккан, килтиген государствону баккан мигранттарбыз.
Анан бияктын законун иштейм десеңер соблюдать этиш керек, анча мынча. Сахарованы деп эле айтып келатабыз, бирок почему-то өтпөй койсок боло береби, эмне кыла алат? Анан мен 3 ай мурун келдим эле өткөн маселем, 1 жыл мурун келдим эле өткөн маселем, эчтеке кылып салбайбы деген суроолор көбөйүп кетти. Ушу Сахарова темасы менен эле биздин эфирибиз бүтүп калып атат көбүнчө. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ар бирөөңөр өзүңөр тастыкталган документтериңерге тагыраак болсоңор, биякта Россия жергесинде легальный положенияда иштеп жүрө алсаңар болот. Анан багында айтып өтсөңүз, мыйзамдуу мыйзамсыз баягы ортомчулар Сахарованын кагазын алып беребиз, барбай деле койсоң, ушуну менен узартсаң болот дегендерге бул кандай деп ойлойсуз? Ошо мыйзамдуу мыйзамсызбы? Урматтуу мекендештер, эми бул нерсени көбүнчө документ жасагандар айтат да. Сен документиң жок болсо деле биз сенин документиңди укмуш кылып таштайбыз, мынча сом бере кал, мынчаны бере кал, бүтүрүп салабыз деп. Любой Россиядан любой документ сатып ала турган болсоңор, ошонун баары тең незаконно. ННН, СНИЛС, сен айтып деле келатасың, бүт бекер берилет. Дакта карта, муну деген именно Сахаровадан аласыңар, мета свидетельствование менен кошо. Да, аны акчага мындайча айтканда бюджетке төлөнүп, официальный төлөп туруп анан аласыңар аны. Жөн эле мындай подпольно зеленый карта алып беребиз дегендер бул туура эмес. Негизи муну бекер берет. Любой эле отделге барсаңар, эми кээ бир отделдерде бар, ошол отделдерден комнаталар бар, именно дакта карта өткөн. Ошол жактан деле алсаңар болот. Анда мекендештер билесиз көп сурашат да, ошо Сахарованын суроого ошо 1 жыл эле өткөзсөк болобу? Жан ар жыл өтүш керекпи, 2 жылда бир өтүш керекпи? Баягы көк картаны өмүр бою дедиле го, ошол жарабайбы деген суроолор болот да. Өзү деген Сахарованын суроогун так айтып кетсеңиз, канча убакыт өтүш керек? Зеленый карта деп коет, бул дакта карта, силердин манжа издериңер тапшырылган карта, жана ошондой эле фейс. Бул карта 10 жылга жарайт. Негизи бул бессрочный, то есть канча көп жылга жарайт да. Единственное эми изменениялар кандайдыр бир болушу мүмкүн, ошондуктан 10 жыл деп коюшкан. Ал эми медицинский справкалар болсо жыл сайын өтүш керек, 1 жыл өткөндө. Башында бул закон чыкканда 3 ай сайын өтүү деген чыккан. Анан ошону биз юристтер болуп оспаривать этип, улам Минздравторго заявление жазып атып, бул негизи ошол 1 жылда 1 эле жолу өтсүн деген өкүм чыкканда, ошону ар бир жыл сайын өтүп туруш керек. Именно бүгүнкү күндө Сахаровасы жокторго, свидетельство, медицинский справкалары жокторго срок временного нахождения в Российской Федерации сокращен деп туруп, уведомление берип, Россиядан чыгып кетти деген уведомлениялар берип жатат. Ал баарыбызга маалымдуу. Көп кишилер ошону алып, бүгүнкү күндө Россиядан чыгып кетет. 5 жылдан 10 жылга дейин запрет. Урматтуу мекендештер, Сахарова боюнча өтө көп көйгөй болгон үчүн мен Сахарова боюнча суроолорго токтолдум. Азыр мына Сахаровада көпчүлүгүм кече азаттыктан чыкты, 6 ай жаттык, 1 жыл жаттык дегендерчи. Анан 2 жолу билет алып берсек дагы учурган жок дегендер болот. Тамакка акча берип киргизебиз деген болот. Негизи ал жакта тамак берилеби? Негизи ошо Сахарова түшкөндөр канча убакытта кетиш керек? Анан кайсыл мамлекеттин бюджетиненби, өздөрүнүн жөндөрүн акча алып кетиш керекпи? Ошончо бир толук мекендештерге маалымат берсек. Бул аябай жакшы суроо, бул актуальный суроо, потому что бул еще жүрөк ооруткан суроо. Анткени көптөгөн мекендештер ошо азаттыктын передачаларын көрүп алып, үйүндө Кыргызстанда отуруп, особенно ата-энеси аябай переживать этет да, мен баламды тияка түшкөндө сабап салыптыр, өлтүрүп коюшат турбайбы, тияка кетирип салышат турбайбы, контрактный службага деп, ушундай бир кандайдыр бир туура эмес маалыматтар көп кетип калганда, паника болуп кеткен да. Да, на самом деле андай ситуацияларда кездешиши мүмкүн, бирок ал адамдын өзүнөн да зависит этет да. Баары эле барганда сабалып, баары эле ачка, анан кийин баары эле билет алса учурбай коюп, андай учурлар саналуу да, эми массовый эле болбойт бул нерсе. Ал жакта 4 маал тамак берет, ал жакта библиотекасы бар, шахмат ойногон столдору бар, ошол жакта ичинде ар бери басышат, тышка да чыгарышат прогулкага, ошол жакта наблюдательдер бар да. Кыздардын корпустары отдельно, балдардыкы отдельно жайгашкан. Кыздар менен балдардыкы аралаш эмес. Ошонусу эң маанилүү бир чети. Анан ал жакта деген соттун чечими жок, бир дагы жаран жөндөн жөн түшпөйт ал Сахаровага. Соттун чечими менен гана түшөт ал жака. Соттун чечими 10 күндөн кийин күчүнө кирет. 10 күндө күчүнө киргенде судебный приставтар ошол кишиге
государство тараптан, Россия тараптан билет алынып, анан кийин Кыргызстанга учурулат. Бул эмне үчүн принудительное выдворение деп коет. Принудительное выдворение бул Россия жергесинде көптөн бери документи жок, иши жок жүргөн адамдарды, буларды принудительный выдворение кылынсын за счет государства. Булар Россияда жөн эле эч бир иштеген иши жок жүрүшөт деген мааниде анан кийин ушу Сахаровага апарып туруп анан принуждать этип Россия тарап кетирет. Ошон үчүн принудительный выдворение деп айтылат. Булардын көпчүлүгү ойлошот, ошо акча берип койсом чыгарып салат или акча берип койсом Кыргызстанга кетирилет деп. Жок, андай эмес. Буларга обязательно перевод болот, акча за счет билеттерине за счет государства, анан кийин Кыргызстанга учурулат. Көп учурда ушу мекендештерибиз ортомчуларга көп акчаларды берип коюп атат. Аны бербей деле койгула, урматтуу мекендештер. Анан көпчүлүгү ушу паникага алдырып атышат да. Паникага алдырбагыла, эми адамдын өзүнөн да зависит, аякка барып алып, жатып алып, кээ бирлери хулиганство да кылышат экен, бири-бири менен согушам деп ушундай нерселер да болуп кетет экен анча-мынча. Ошондуктан ал жакта эми баары эле сабалып, баары эле там эми контракт түзөм кетем деген деле андай нерсе деле жок. Көбүнчөсү паника. Анан дагы айта кетчү нерсе, көптөгөн мекендештер айтып атат, 6 ай отуруп калып атабыз деп, 3 ай отуруп калабыз деп. Аларга параллельно уголовный иш козголгондор. Параллельно уголовный иш бул эмне? Кылмыш иши. Ошол кармалган маалда бул административдик выдворение алат. Административдик, то есть Кыргызстанга административный принудительный формада чыгарылсын деп. Ошол эле маалда кандайдыр бир документтери фальшивый болуп калат. Особенно регистрациясы көпчүлүгү. Ошол регистрациянын негизинде параллельно уголовный иш козголот да, кылмыш иши ачылат. Анан ошо кылмыш иши текшерилип, сотко өткүчөктүү время өтөт. Ошо время маалында биздин жараныбыз Сахаровада ошонун баарын күтөт. Ошо уголовный иш болгондо сотко барат, соттон өкүм чыгат, ал дагы какой-то времяда күчүнө кирет, анан кийин штраф менен же болбосо кесилип да кеткендер бар. Көпчүлүгү штраф менен бүтөт. Анан дагы айта кетчү нерсе, көптөгөн мекендештерибиз кредит алып алышат бияктан. Байболдон же Золотая Коронадан ушундай кредиттерди алып алышат, же болбосо штрафтары толтура болот. Ошонун негизинде Федеральный служба судебных приставовка штрафтар өтүп калат дагы, выезд жабык болуп калат. То есть Россиядан чыга албай тургандай бүт граница жабык болот. Эгерде силер ошону төлөп, ошол базаларыңарды карап тазалай турган болсоңор, анан обновление болгондон кийин анан судебный приставтар анан Кыргызстанга кетирип алат. А так ал штрафтарыңарды, ошо карыздарыңарды төлөмөйүнчө Сахаровада отурасыздар. Урматтуу мекендештер, аз да болсо маалымат алганга аракет кылдык. Эгерде түшүнбөгөн суроолор болсо, эгерде ошол Гүлзежен офистери керек болуп, юридикалык бетме-бет сүйлөшүп чече турган маселелер болсо, мен адрестерин экранга коюп койдум, комментарийге да коюп койдум. Ошол жактан байланышсаңыздар болот. Аны жекебиз көбүнчө ушул банкротство боюнча дагы, ошондой эле развод боюнча дагы көп иштерди алып барат. Урматтуу мекендештер, эгерде Казакстанга кирди чыкты кылам деп ниет кылып жаткан болсоңуздар, бакытта кама кайрылыңыздар. Метро Проспект Мира 39А жолдо документтерге жардам берет. Учкунбек каналынан кайрылсаңыздар, сиздерди жакшы апарып келет.